Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик циркти оңдоо тууралуу буйрукту президент Садыр Жапаров 7-июлда имараттын абалын көрүүгө баргандан кийин чыгарып, имаратты капиталдык оңдоп түзөө долбоору иштелип чыкканын, керектүү акча каражаты бөлүнөрүн айткан. Бүгүнкү күндө биздин ушул Кыргыз республикабызда деги эле ошол бир жалгыз циркибиз бар да, Кыргыз мамлекеттик цирки. Анан буга чейин бизде мындай бир ушул цирк искусствосу боюнча аябай бир стагнация болуп келген. Ошону менен бирге Кыргыз мамлекеттик циркинин ичиндеги ушул артисттерге болгон шарт такыр эле жоголуп кеткен болчу да. Анан дагы биздин жакшы мындай биздин бээлибизге жараша Кыргыз мамлекеттик циркибизге Садыр Нуркожоевич келип, ушул жерди көрүп, дароо ынанды. Бул жакта 100% капиталдык ремонт керек экен. Ал ремонт болот деп, дароо ошол жерден Каныбек Турганбаевич өзү мындай под контроль алып, бул жакты мынакей даже дем алыш күндөрү келип, карап, көз салып кетип атты. Мамлекеттик циркти оңдоо иштери 3-4 айдан кийин бүтүп, колдонууга берилери айтылган. Тактап айтканда, оңдоп түзөө иштерин жаңы жылга чейин бүтүрүү пландалууда. Эгерде буга чейин келип көрсөңүздөр, абал өтө начар болчу, абдан начар болчу. Анан мен ушунчалык биздин ажообузга да ыраазымын, Каныбек Турганбековичке да ыраазымын. Ушул биздин Кыргыз мамлекеттик циркибизди оңдоп түзөө иштерин көтөрүп жүргүзүп келаткан ушу биздин куруучуларга дагы ыраазымын. Анткени чынында бул жакта абдан чоң иш-чара болду да. Бүткүл биздин жамаат үчүн бул чоң майрам. Анткени буга чейин биз канча коңгуроо кагып келдик, канча деген президенттер алмашты, канча президентке кайрылдык, эч качан эч ким көңүл бурчу эмес. Ошого байланыштуу ушул жападан жалгыз Кыргыз мамлекеттик цирки баягы биздин культурный мындай номенклатурадан сыртта калып калган болчу да. Азыркы күндө Кудайга шүгүр баары жакшы, баары оңдолду. Эми бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай ушул тамдардан баштап, жерден баштап, крышабызга бүт баары 100% оңдолду, 100% жаңыланды.